Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Biz ötkönгі sabaqta namazdın jamaat менен окуу шарттарын айтканбыз. Кайсыл учурда муктади болот, имам болот, экөөнүн ортосу кантип байланат, кайсыл учурда муктади менен намаз байланыш болбой калат, качан жамаатка ыкдаган дурус болот, ушулар боюнча өткөнгү сабакта окуганбыз, алхамдулилла. Бүгүнкү сабагыбыз муфсидатус салах, намазды бузуучу амалдар. Кайсыл учурларда намаз бузулат? Буну да билишибиз зарыл. Себеби намаз эң негизги ибадат. Ибадаттардын ичиндеги эң негизги бизден талап кылынган нерсе намаз болгондуктан кийин мунун качан бузулуп калат, качан макрух болот, качан кайтарып окуш керек, качан не болот, булардын баарын билишлик ар бир мусулманга зарыл. Ар бир мусулманга фарз болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыз иншалла муфсидатус сала, намазды бузуучу амалдар. Namazды бузуучу сөздөр, акыбалдар, кайсы учурда бузулат, качан бузулбайт, ушуларды иншалла бүгүн окуйбуз. Алла таалам товфик берсин. Эң биринчи намазды бузуучу амалдар экиге бөлүнөт. Сөздөр жана кыймыл аракеттер болуп. Аквал ва афал. Кээ бир сөздөр бар, намазды бузат. Кээ бир сөздөр намазды бузбайт. Кээ бир кыймыл аракеттер намазды бузат. Кээ бир кыймыл аракеттер, амалдар намазды бузбайт. Бул негизинен биринчи бөлүмү ушундай бөлүнөт. Эми ушул аквал сөз дегенде сөз эки түрлүү болот. Каламун нас, каламул ахира. Каламун нас, каламул ахира. Каламун нас деген адамдардын сөзү. Каламун нас адамдар өз ара сүйлөшкөн сөзүн бүт бардыгы намазды бузат. Бирөөгө жооп катары айттың, бирөөгө саламдаштың, соого жооп бердиң, же ишара кылып сүйлөдүң. Ушулардын бүт бардыгы намазды бузат. Каламун нас дегени ушундай сөздөр, аны намазда биз колдонобуз, аны намаздан сырткарда колдонобуз. Ошол сөздөр менен сөздөрдү эгерде намаздын ичинде айткан болсо, анда адамдын намазы бузулат. Ал сүйлөп жибериштиги намазда атайлап болсун, унутуп калгандан болсун, жаңылышып болсун, нисиянан болсун, айырмасы жок. Кандай абалда болсун, адам баласы намазда турганды билип, билбестен туруп сүйлөп жиберсе, намаз бузулат. Себеби намаз бул Аллах менен бендин ортосундагы байланыш, ал болбогон сөздөр менен, адамдардын сөздөрү менен не болот, бузулуп калат. Бузулганда дагы фасык болот, намазды кайра окуганга туура келет. Ошон үчүн эгерде бир адам намазда атайлап сүйлөп салса, унутуп сүйлөп салса, не болот, анын намазы бузулат. Түшүнүңөрбү? Намазы бузулат. Бул жерде эме каралган эмес, атайлаган, унуп калды деген нерсе каралган эмес. Каламун нас болбош керек. Аллаху акбар дегенден кийин болду. Биз эми бүт баарын унутушубуз керек. Аллаху акбар деген эң Алла улук, Алладан башка кудай жок дейбиз. Эми бир гана Аллах Таалам эмнени талап кылса, ошол ибадаттарды аткарабыз. Ал кыраат, руку, сажда, зикир, дуа. Зикир, салават, дуа. Ушул гана ибадаттар аткарылат, андан башка ибадаттар аткарылбайт. Аллаху акбар дегенден болду. Жана ал жерде адашып сүйлөп алсаң деле намазың бузулат. Албетте сүйлөгөндүн мыгдары барбы десе, уламалар бар дейт. Бир тамга деле болсо, ошол бир маананы түшүндүрсө, намаз бузула берет. Бир эле тамга чыкты, бир эле харф чыкты өзүнөн, ал бир маананы түшүндүрөт. Аны менен дагы намаз бузулат. Мисалы, кый. Викаядан чыккан араб тилинде кый деген сөз бар. Бир гана кый харфы, каф харфы. Ошол сөздү айткан болсо, токто деген маана не болот? Ошо менен эле бул адам намаз бузулат. Себеби анын маанасы бар. Демек, бир тамга болсо деле, анын маанасы болсо, ал бир сөз болсо, ошол сөздү сүйлөп койсо деле намаз бузулат. Эң азы бул. Көбүнүн чеги жок. Бир тамга сүйлөйсүнбү, көп сүйлөйсүнбү, айырма жок, намаз бузулат. Бирок бир тамга деле болсо, эгерде бир маананы түшүндүрсө, намаз бузулат. Албетте бир маананы түшүндүрбөсө, бир тамганы оозунан чыгып кетти, бирок эч бир маананы түшүндүрбөйт. Анда намаз бузулбайт. Анда намаз бузулбайт. Албетте эки харф, харфайн, эки тамга
Bolsa, andan köp bolsa, mana düşündüröy ayırması yok. Manası bar bolsa dile, manası çok bolsa dile namaz buzulaveradi. Tushuninglarmi? Oşoň üçin manası bar bir tamgany süýlese namaz buzulat. Eger manası yok, iki tamgany, jandan köp tamga bar sözleri süýlep koysa, any menen namaz buzulat. Oşoň üçin kalamun nas bolboş gerek. Allahu akbar degenden keyin boldu. Al jerde adamların sözü süýlegenge bolboýt. Oşonda ile bir adam orup atat, orugan sebepti dep atat. Degende iki tamga çygyp atat. Dep. Çünkü je ilap atat, doşunun çygary ilap atat. Bularda dagın batalat salatuhu namazı buzulat. Çünkü namazı buzulup kalat. Oşon üçin sözden ehtiyat boluş gerek. Süýlegen sözüň bir tamga bolsa dele, anın manasy bolsa namaz buzulup kalat. Bul kalamun nas degeni. Adamlardyň öz arasy özü. Misaly birөө sana suroo berdi. Suroga jogap kıldın, namaz bozuldu. Bir adam tüşkürdü, elhamdülillah dep jogap kıldın, namaz bozuldu. Yarhamukallah dedin, namaz bozuldu. Bolsam birөө kelip assalamu aleykum dese, ve aleykum assalam dedin, namaza turup. Ne bolat? Namazlar bozulat. Sebäbi bardygy hitap bol. Ököw baýlanışda turasyn, ököň süýleşip otasyn, öz ara baýlanışda bolup otasyn. Oşon üçin şeriatybız bunday uçurlarda namaz bozulat dep aýtat. Andan keyin kalamun nasdan keyin kalamul ahira degen bar. Ahirettin sözleri. Ahirettin sözlerini süýlese emne bolat deyt. Eger ahirettin sözünü hitap kılıp süýlese cevap katary anda namaz buzulat. Misaly baýagy söz alhamdulillah dedi. Birөө jakşy kabar alıp geldi namaza tursaň. Jakşylykty aýtdy, sen ugup kaldың. Alhamdulillah dep koýdun. Bul kalamul ahira. Kalamun nas emes. Kur'anda gelgen ayat bul misaly. Birok any menen hitapka jogap bolgon sebepti ne bolat? Namaz buzulat. Tushunýarby? Oşonda ile birödün jaman kabary geldi. Kaza oldu dep sen inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedin. Bulara hitap, bu menen dile namaz buzulup kalat. Kıskası andan başka dagın kalamul ahira da eger hitap manasy tabılsa, oşol ököň suroo jogap bolup atkan bolsa, namazy içinde turup alıp, sırtdaky adam menen süýleşip atkan bolsaň, içindeki adam menen süýleşip atkan bolsaň, any menen namaz buzulup kalat. Kalamun nas'ın ikinci bir türü var, hitap bolboýt. Kalamul ahiretinin ikinci türü var, hitap da bolboýt. Bir surooga jogap da bolboýt. Bir suroo berip, oşoga jogap da bolboýt. Misaly, ihtiýarsyz ele senen Allah degen söz çykyp ketdi. Namazda durasyn, Allah degen söz çykyp ketdi. Subhanallah, alhamdulillah degen sözler çykyp ketdi. Sen hiç kimge gaýrylgan joksun, hitap kılgan joksun, biröwdün suroosuna jogap kılgan joksun. Bunday uçurlarda namaz buzulbayt. Birok ataylap aytkan bolboýt, makruh, birok ozundan çykyp geçse, özüň baýkabay kaldyň, bilbey kaldyň, bunday uçurlarda namaz buzulbayt. Oşol ele söz alhamdulillahny sen biröw jakşy kabar alıp geldi, oşoga jogap katary alhamdulillah deseň, anda namaz buzulup kalat. Oşon üçin kalamun nas mutlakan bardygy buzat. Hitap bolsun, kalam bolsun, surooga jogap bolsun, ataylap bolsun, nisyanan bolsun, jaňylyşkan bolsun, unutup kalgan bolsun aýyrmasy jok. Bardyk türünde namaz buzulat. Kalamul ahiret bolgonda iki türge bölünет. Tushunýarby? Iki türge bölünет. Bir türüde namaz buzulat, ikinci bir türünde namaz buzulbayt. Namaz buzulgan süreti kaýsy eken? Hitap bolgan uçurlarda. Oşo surooga jogap katary koldoňgon uçurlarda anda namaz buzulup kalat. Al emi hitap emes, surooga jogap emes, jöndün jön ele ozundan çykyp ketdi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber degen sözler anda namaz buzulbayt. Oşon üçin bir adam tüşkürse alhamdulillah desek namaz buzulup kalat. Yerhamukallah desek namaz buzulup kalat. Sebebi tiginin tüşkürgönüne sen jogap aytardın. Ortada hitap var, baýlanış var. Oşonda ile bir adam mushafka karap namaz okudu. Kur'an'a karap namaz okudu. Namaz buzulat. Bir adam tarawih ötöt, aslında Kur'an koyup alat. Emne bolat, namaz bolou dese namaz bolboýt deybiz. Birinciden taallum bolup namaz içinde ürgönүү. Ikinciden amali kasir bolup atat. Oşon üçin mushafka Kur'an'dy karap namaz okusa namaz buzulat. Kur'an'dy karap namaz okusa ne bolat?
Kur'an'da namaz buzulат. Oşon üçün tarawihge kelgende jakşı karılar bolsa okuy bersin. Jakşı karı jok bolsa anda Kur'an karap okugan bolboyt. Andan көрө ошол 10 сүрө менен таrawihini okuy ber. Kur'an katım kılışlık farz vacip emes. Al sünnet amal. Eger de андай karı muyastar bolbosa, jok bolsa, anda sen ne kıl? 10 сүрө менен namaz okuy ber. Andan Kur'an'ı karma okuyduğun karını ap gelip namaz okuyayım desek namaz bolbay kalat. Andan men namaz buzulat. Bir sebebi ta'lim, ikincisi ne? Amalu kasir bolgan üçün. Oşon üçün eger de mushafты karap namaz okusa, Kur'an'ды karap namaz okusa, ul suretте dagın namazı buzulat. Andan keyin dagı bir suret, eger de adamdın mınau kökürögü kıbladan burulup kesse, bul suretте de namaz buzulat. Kıblаны karap duruşubuz керек. Yüzübüz menен Allahu Ekber degenden keyin. Kandaydır bir sebep menен sen namazın ortasında, namazın içinde kıbladan burulup kettin. Burulup ketken bolsoň, anda namaz buzulat. Kıbladan burulgan uçurlarda jok degende 3 tasbih mıqdары turuş gerek. 3 tasbih mıqdары Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah degen mıqdarga çeyin turup kalsan, kıbladan burulup dur başka tarafka, oң tarafka, sol tarafka. Anda namazın bolboyt. Namazın bolboyt. Oşon üçün sebebi kıblaga karap namaz okuşluk bu şartların birösü. Oşon üçün kıbladan başka tarafka namaz okup kalsa, anda al adamdın namazı bolboyt, namaz bozulat. Albatta, burulup kalgan bayqap kalıp daroo kaytkan bolsa namaz bolot. Biroq oşol zamatda turup 3 tasbih mıqdары çalıp turup kalgan bolsa, anda ne bolot? Namaz bozulat. Jana ataylap kıbladan yüzün bursa, anda bir tasbih mıqdары bolsa dele namaz bozulup kalat. Ataylaganda jasa köbürök, ataylap yüzünü vurup koydu. Kıbla taraftan oң tarafka, sol tarafka, anda namazı bozulup kalat. Namaz bozulup kalat. Oşon üçün namazda kıblаны karap okuş şart, kıbladan burulup ketpеш керек. Salam bергenge çeyin bizdin kökürögübüz, denebиz, butubuz, kolubuz, бүт бардыгы kıblаны karap turuş керек. Eger kıbladan başka jaka burulup ketken bolsa, anda al namaz bolboyt, namaz eseptelinbeyt. Andan keyingi masele oşol birincisi akval, sözler arkılуу namaz buzulat degenbiz. Andan keyin af'al. Af'al degen kıymıl hareket. Kıymıl hareketin içige ilaç da giret. Kebir uçurlarda ilaganda namaz buzulat, kede buzulbayt. Namazda turup ilasam ne bolot degen masele turat. Oşol kötüp otabız. Eger de ilagan bolsa, ün çıkpagan bolsa, ününü çıgarbay ilasa namaz buzulbayt. Ününü çıgarbay ilasa namaz buzulbayt. Al jerde ilaçın ayırması jok. Ahiret deste biladi, je bir oru deste, je bir kıyınçılık deste biladi. Biroq ünü çıkkan jok, namaz buzulbayt. Demek ilaganda ünü çıkpasa, ahiret üçün ilayыбы, dünya üçün ilayыбы ayırması jok, anda namaz buzulbayt. Bu birinci derece. Düşünüňärbi? Ekinçisi avaz. Ününü çıgarıp okuyt. Ününü çıgarıp ilayt. Ne bolat dese, eger dünya üçün ilagan bolsa, anda namaz buzulat. Namazda turup Allahu Ekber degenden keyin dünya üçün ilap atat. Ününü çıgarıp ilap atat. Düşünüňärbi? Al uçurda şariatımızda namaz buzulat deydi. Albatta, bayağı ilaganını başkara alba kalsa, eyini başkara alba kalsa, al bayağı adam jötölgöndö, esnegende, şükürgöndö çıkıp ketkende çıkıp kesse, anda namaz buzulbayt. Özünü başkarış, kontrolü mümkün bolup turup ilaganını başkarbasa, anda şariatımız namazın buzulat dep aytat. Düşünüňärbi? Ününü çıgarbasa namaz buzulbayt, ünün çıkkan bolsa, dünya üçün ilagan bolsa buzulat. Eger de ilaganda kokustan ünü çıkıp ketip, özünü başkara alba kalsa, anda buzulbayt. Başkarış mümkün bolup turup, özünü başkarbay ilagan bolsa, anda şariat aytat, bul adamdın namazı buzuldu deydi. Namaz buzulup kaldı deyip eseptelinет. Düşünüňärbi? Andan keyin ekinçi bir türü ahiretde iste bilaw. Ahiretde iste bilasa, ulamalar ününü çıgarıp bilasa dele ne kılbayt? Namaz buzulbayt deydi. Kede adam balası dozokda istep ilayt, Kur'anda okup atkanda. Kede beýişti istep ilayt. Bul suretlerinde şariatımızda ünü çıgarıp bilasa dele namaz buzulbayt deydi. Demek ikinci türüm ne oldu? Af'al, adamın kıymıl hareketi menен namaz buzulat. Alardın bir türüm neken? Eylo. Namazda turup ilagan bolsa, ünü çıkpasa namaz buzulbayt. Ünü çıkkan bolsa, ataylap ahirette istep ilagan bolsa buzulbayt. Ahirette istep ilagan bolsa, dünya üçün bolsa buzulat. Dünya üçün bolsa dele, biroq oğundan çıkıp kesse, başkara alba kalsa, anda namaz buzulbayt. Oga düşünüňärbi? Andan keyingi mesele
Ошол кыймыл аракет менен, фейл менен намаз кылат дегенбиз, бирдекени жеп коюу. Намазда туруп жеп ичсе, бул дагы намаз бузулат. Себеби намазда жегенге ичкенге болбойт. Тиги салынган амал да. Аллаху акбар деп салам бергенге чейин жеп ичкенге болбойт. Бирок бир адам жеп койсо эмне болот деген маселе турат. Анын эки түрү бар. Биринчиси оозунда бар нерсени жутат. Экинчиси сырттан алып жейт. Сырттан алып келип жейт. Экөөнүн өкүмү башка-башка. Эгерде намазда турганда адам бирдекени жеп намаз окуп аткан болсо, жеп туруп намазга турду. Кийин тишинин ичинде тыгылып калган болсо, ал тыгылып калган нерсе, нан, эт, тамак. Эгерде нокоттон чоңураак болсо, нокот же чоңураак болсо, анда намаз бузулат. Эгерде нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Түшүнүктүбү? Эгер нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Демек, бул намазга келгенде оозуңду чайкап келдиң, Аллаху акбар деп. Кийин тишиңде калган экен. Ошону эмне кылдың? Жеп койдуң. Эгерде нокоттон кичинекей болсо, намаз бузулбайт. Нокоттон чоң нерсени, ушакты жеген болсоң, анда намазың бузулуп калат. Экинчиси, оозунда эчтеке жок. Аллаху акбар дегенден кийин сырттан алып келип жеп атасың. Чөнтөгүнөн алдыңдагын оозуңа салып жеп атасың. Бул учурда кичинекей нерсени жесең деле намаз бузулуп калат. Мисалы, баягы нанын бетине себилген эмне деп коет? Жок, берге. Күнжүт, кичинекей күнжүт. Ошол күнжүттүн көлөмүндөй нерсени дагы чөнтөгүнөн алып салган болсо, оозунда жеген болуп эсептелет. Намаз бузулуп калат. Намаз ушундай бир нерсе, намазды өтө эhtiyat кылыш керек. Бунун шарттары да көп, буну бузуучу амалдар да көп, өтө эhtiyat кылатыган нерсе. Экинчиси эмне болду? Тамак болду. Тамакты канча түрү болду? Эки түрү болуп атат тамак жештин. Биринчи сүрөтү намаз окуп атканда тишиңде бар нерсени жутуп атасың, жеп коюп атасың. Ал нокоттун көлөмүнөн кичинекей болсо бузулбайт, нокоттон чоң болсо намаз бузулат. Экинчиси оозуңда жок, намазда туруп сырттан алып келип жеп атасың. Ал учурда эмне каралат экен? Эч көлөмү каралбайт. Күнжүрттөй нерсени жесең деле намаз бузулат. Себеби намаздын ичинде сен жеген болуп эсептелесиң. Namazda içip jese, kичинекей нерсе болсо деле, атайлап içip жесе, күнжүт сыяктуу намазы бузулат. Түшүнүктүбү? Эгер бир адам оозуна конфет салып алды, анан намазга туруп алды, анан намазга турганда ошо конфеттин же таттуу нерсенин даамы немесин жетип калды. Тамагыдан курсагына жетти. Намаз бузулат. Namazda jedin konfet kичинекей калган, Аллаху акбар деп окуп атасың. Konfetin таамы келип турат. Ошо таамы сен намаз окуп атканда акыры сенин эмнеге майдага түштү, жоofко түштү, курсагыңа келди, таамын сездиң, намаз бузулат. Түшүнүктүбү? Экинчи сүрөттө бир адам шириндикти жеди, таттуу нерсени жеди. Кийин оозун чайкады. Кийин намазга киришти. Кийин намаздын ичинде турса дагы баягы даамы чыгып атат. Даамы чыгып аткан болсо, анда ла тафсуду салату, намаз бузулбайт. Demek iki сүрөтү болуп атат. Биринчи сүрөтү таттууду жеп, оозунда бир аз калган, анан намаз окуп атат. Ошол ээрип түштү. Таамын сездиң, анда намаз бузулат. Экинчи сүрөтү таттуу нерсени жедиң, жегенден кийин оозуң чайкадың, таарат алдың, оозуң чайкадың, анан Аллаху акбар деп намазга кириштиң. Эми намаз окуп атканыңда баягы жеген конфеттин таттуу нерсенин даамы оозуңа келди. Аны менен намаз бузулбайт. Ошондой эле намаз окуучу адам Аллаху акбар деген Алла деген сөздүн алифтин чозгон болсо намаз бузулат. Аллаху акбар десе, алифти чозгон болсо намаз бузулат. Экинчи сүрөтү акбардагы алифти чозду. Акбар деп. Бунда да намаз бузулат. Үчүнчү сүрөтү ба харфин чозду. Акбар деп. Бул сүрөттө дагы намаз бузулат. Көп маани бербейт. Биринчиси Аллаху акбар истифхам сүрөтү болуп атат. Бунда эмне болот? Намаз бузулат. Экинчиси акбардагы хамзаны чозуп атат. Акбар деп. Намаз бузулат. Үчүнчү сүрөтү бадан кийин бааны чозуп атат. Акбар деп.
Mına uşul 3 сүрөттө дагы намаз бузулат. Ошон үчүн такбирлер айтканда эhtiyat болуш керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар да болуп калбаш керек. Аллаху акбар да болуп калбаш керек. Аллаху акбар да болбош керек. Түшүнүктүбү? Алифти баягы лафзу жалаладагы алифти дагы чозбош керек. Акбарда алифти чозбош керек. Жана бааны дагы чозбош керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Болду. Эгер ушул сөздөрдү чоюп айткан болсо, бул учурда дагы адамдын намазы болбойт, намаз бузулуп калат. Андан кийин бир адам намазда туруп бир жазууду көрүп калды. Жазууду көрүп окуду, түшүндү. Эгер тили менен окубаган болсо, намазы бузулбайт. Мындай эле көзү менен окуп койду, намаз бузулбайт. Эгер тили менен окуп койгон болсо, намаз бузулат. Мешитке бардың, мешиттин эки тарафы жазып койгон. Туурабы? Алла, Мухаммад, баягыдай аяттар жазылган мешиттин тегересинде михраптарга. Ошолорду окуган болсоң, тилиң менен окуган болсоң, анда намаз бузулат. Кыргызча жазып койгон, турмат могон немелер, баягы тасбихтер, дуалар кыргызча жазылып турат. Окудуң, түшүндүң, тилиң менен айтып койдуң, анда намаз бузулат. Эгерде көзүң менен окуп койдуң, бирок тилиң менен айткан жоксуң, анда намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Бирок мындай кылган макрух болот. Ошон үчүн жазууга аяк бияк карабаш керек. Аллаху акбар дегенден кийин намаз окуган адам сажда кылган жерин караш керек. Сажда кылган жерин карап турушулук бул милдет. Сажда кылган жерди карасак эле адам фикрин чачырабайт. Эгер дуалдагы, михраптагы, астындагы жазууларды тили менен окуп салган болсо, анда ал адамдын намазы бузулуп калат. Жана адамдын намаз окуп аткан адамдын астынан мышык, ит, эркек адам, аял адам өссө намаз бузулбайт. Ит өтүп кетти астынан, намаз бузулбайт. Мышык өтүп кетти, бузулбайт. Аял өтүп кетти, бузулбайт. Башка бир адам өтүп кетти, бузулбайт. Бирок намазы адам окуп аткан адамдын астынан өткөн чоң күнөө. Өтпөш керек. Күтүп туруш керек, салам бергенден кийин өтүш керек. Бирок кандай бир себеп менен өтүп кеткен болсо, шариятыбызда намаз бузулбайт деп айтылат. Ошон үчүн намаз окуп атканда элдер өтүп турган болсо, сутура коюп коюш керек. Сутура коюп койсоң, элдер дагы өткөндө күнөөкөр болбойт. Анан жамаат бүткөндөн кийин сүннөттөр окуганда ар дайым элдердин жолунда эмес, жолдон сыртка чыгып, чекерээк жерде окуш керек. Адамдарга чыкканга жеңил кылыш керек. Устумдарга, чекелерге сүрүп намаз окуш керек. Баягы өтүп аткан адамдарга жолго туруп окубаш керек. Себеби өткөндөрүнүн күнөөкөр болушунда сен дагы себепкер болуп каласың. Ошон үчүн эhtiyat кылыш керек. Андан кийин маселе афал, адам кыймыл аракети менен бузулат дегенбиз. Анын бирөөсү ыйлаштырды айттык, андан кийин тамак жеп койсо бузулат дегенбиз, анын түрлөрүн айттык. Андан кийин басып коюу, харакет кылуу, кыймыл аракет кылуу. Харакат эки түрлүү болот. Амали касир, амали калил болот. Амали касир деген көп амал. Амали калил аз амал. Намаздын ичинде көп амалды кылып салсаң, көп нерсени кылып салсаң, намазга туура келбеген нерселерди, анда намазың бузулат. Эгерде намаздын ичинде амали касир эмес, калил болсо, кыймыл аракетиң аз болсо, анда намазың бузулбайт. Анда намаз бузулбайт. Амали касир болсо намаз бузулат, амали калил болсо намаз бузулбайт. Эми кайсы нерселер амали касир болот, кайсылар амали калил болот, ушуларды иншалла азыр окуйбуз. Түшүнүктүбү? Мисалы, намазда туруп басса эмне болот дейт. Басып кетти намазда туруп, намаз бузулабы, бузулбайбы деген маселе турат. Эгерде 3 кадамдан көп пайдарпай путун үзбөстөн токтобостон баскан болсо, анда мунфарид болобу, имам болобу, өзүнүн сажда кылган жерден өтүп кете турган болсо, анда намаз фасид болот, бузулат. Эгер сажда кылган жерден өтпөсө, анда намаз бузулбайт. Биринчи сүрөтү балдар. Биринчи сүрөтү, эгер сажда кылган жерден өтүп кетсе, не болот экен? Намаз бузулат. Сажда кылган жерден өтпөгөн болсо бузулбайт. Мисалы, бир адам намазга турат. Сажда кылган жериң билесиң мына, бир саф дейлик. Бир сафка 3 кадам менен барасың. Токтобостон 3 кадамдан көп басып койдуң. Басып коюп өтүп кеттиң астыга. Эми намазың бузулуп калат. Намаз кылат. Ал мунфарид болобу, имам болобу айырмасы жок. Мунфаридпи, имамбы айырмасы жок. Имам туруп Аллаху акбар деп туруп михрапты басып кетти алдыга. 3 кадамдан көп басты.
Toktobостон басып кетти, намаз бузулат. Үйүңдө өзүң окуп атып эле намазга намаз басып кеттиң. 3 кадамдан көп өтүп кеттиң. Муну менен дагы не болот? Намаз бузулат. Түшүнүңөрбү? Албетте муктадиге келгенде каралат. Муктади эгерде имамдан өтүп кетсе, намаз бузулат. Имамдан өтүп кетпесе намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Муктадинин өзгөчөлүгү бар. Эгерде ал муктади имамдан өтүп кетсе, бузулат. Имамдан өтүп кетсе, жана 2 саф дептир уламалар, 2 саф, анан имамдан өтүп кетсе намаз бузулат. Эгерде 2 сафка жетпесе, же имамдан өтүп кетпесе, анда муктади намаз бузулбайт. Ал эми мунфарид менен имамга жалгыз окуган адам жана имамда анда ошол 3 кадамдан көп койгон болсо, токтобостон туруп, анда намаз бузулуп калат. Түшүнүңөрбү? Демек басканда эгерде токтобой баскан болсо, 3 кадамдан көп койду, муну амали касир дейбиз. Көп амал болду дейбиз дагы, намаз бузулду деп айтабыз. Түшүнүңөрбү? Андан кийин баягындай токтоп басса, 1 кадам койду, кийин дем алды. 2 кадамды койду, кийин дем алды. Басып кеткен жок, токтобостон. Токтоп, вакыф кылып баскан болсо, анда намаз бузулбайт. 1 саат, 2 саат басса деле намаз бузулбайт. Бирок жакшы нерсе эмес. Намаз бузулбайт. Албетте бул сүрөттө дагы имам болсо, муктади болсо, токтоп отуруп имамдан өтүп кеткен болсо муктади, анда анын намаз бузулуп калат. Имамдан өтүп кетсе муктадинин токтоп баскан учурда дагы намаз бузулуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эгерде мешитке келгенде Аллаху акбар намазга турдуң, намазга тургандан алдыңда 1 саф болсо, 1 кадам, 2 кадам менен өтүп алсаң болот. 3 кадам койсоң, токтобостон туруп намаз бузулуп калат. Анын өтүп кетүүнүн жолу 1 кадам коюп туруп, токтоп туруш керек экен. Бир аз. Кийин дагы кадам коюп токтоп, анан өтүп кетсе болот. Түшүнүктүбү? Эгерде 3 кадам андан көптү коюп анан өтүп кетсе, толтурам саф десе, анда намаз бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн астында жай бош болгон учурларда сөзсүз түрдө караш керек. Көбүнчө 1 кадам, 2 кадам өтө турган болот. 1-2 саптын аралыгы ушунчалык эле болот. Өтүп кетсе болот. 3 кадамдан көп болуп калса, 3 кадам болсо анда караш керек. Токтоп, анан өтүш керек. Токтобостон өтүп кетсе, чуркаган бойдон өтүп кетсе, анда намазы бузулуп калат. Себеби намаздын ичинде мындай аракет кылганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Амал касир менен намаз бузулат дедик. Амал касирге бир мисал ушулар. Амал касир не дегени? Амал касирде уламалар ар түрүн тарифтеген. Ханафилерде 4-5 кабыл бар. Бирөө ушул кыймыл аракеттин көп болгонун айтылат. Бирөөсү сырттан көргөн адам сени намаз окуган жок деген күмөндө болсо амал касир дейт. Кыймыл аракет кыла берсең, бул намаз окубай эле жөнүнө турат деп ойлоп калса, бул амал касир дейт. 3-чү сүрөтүн уламалар айтат, муфтала бихи өзү карасын дейт. Муфтала бихи мен көп кыймыл аракет кылып койдум десе, анда амал касир болот. Андай дебесе, анда ал амал касир болуп эсептелбейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн амал касирдин түрлөрү көп, караш керек, эhtiyat болуш керек. Амал касир болуп калса деле адамдын намазы бузулуп калат. Ошондой эле бир үзүр менен баскан болсо, үзүр себептүү алдына, астына, кыбла тарафка намаз бузулбайт. Баягы сүрөт сажда кылган жерден өтүп кетпеш керек. Ошол себеп менен баскан болсо намазы бузулбайт. Андан кийинки маселе лукма берүү. Бирөө адашып кетсе, ошого лукма берсе, кээ бир учурларда намаз бузулат, кээ бир учурларда бузулбайт. Буларды билип алгыла. Эгерде имамдан башка адамга лукма берсе, намаз бузулат. Сен имамга берсең, намаз бузулбайт. Имам адашып кетти, имамга лукма бердиң. Турлап ал намазың деп, бул жайыз, намаз бузулбайт. Бирок имамдан башка адамга сен намаз окуп атасың, башка адамга лукма берип атасың, имамың эмес. Же сен сырттасың, ал намаз окуп атат, сырттан лукма берип атасың, намаз бузулат. Имамга дагы сырттан лукма алса, бунда дагы бузулат. Имамга бир гана ичинен, ошол ичиндеги намаз окуп аткан адамдардын бирөөсү, муктадилердин бирөөсү лукма берсе, ошондо бузулбайт. Имамга сырттан бирөө лукма берсе, ал сүрөттө дагы намаз бузулат. Буну да жакшылап түшүнүп алгыла. Не болду? Лукма берилген сүрөттөрдө некен имамдан башкага лукма берсе, не болот экен? Намаз бузулат. Эгер имамга лукма берсе, намаз бузулбайт. Лукма берүүчүлүк сүннет болуп турат. Мустахаб амал. Бирок имам да караш керек. Имам эгерде сүннет, мустахаб мыгдарында намаз окуп өткөн болсо, кыраат. Эми ал имамга рүкүгө барыш керек.
күтүп турган болбойт. Түшүнүңөрбү? Мисалы 3 аят, андан көп аят окуп койду. Кийин таппай калды, адашып калды. Эми аркадагы коомдон лукмалысын кажети жок. Аллаху акбар деп рүкүгө кете бериш керек. Жакшысы ушул. Бирок таппай калган учурда муктадилерден бирөөсү имамга лукма берсе, имам ошону алып улап кетсе, анда намаз бузулбайт. Бирок имамга сыртта эле турган адам, намаз окуган эле адам келип туруп лукма берсе, анда намаз бузулат. Же намаз окубаган адам имам эмес башка эле адамга лукма берсе, ал сүрөттө деле имам эмес адамга намаздын ичинде лукма берсе, ал сүрөттө деле намаз bozulup kalat. Түшүнүктүүбү? Андан кийин дагы бир маселе бар. Бул эркек менен аялдын намазы бирдей болуп калса, мухазат деп коет. Бул учурда дагы намаз бузулуп калат. Bunu da köpçülük adamlar bilbeyt, bayqabay kalat. Kede meçitlerде, cuma namazlarda, ayt namazlarında, olsa müyde, özünün masmuratları menen, yübiles menen okuvatkan uçurlar bolup kalat. Uşul uçurlarda dagın kebir süretlerde namaz buzulat. Bunu ulamalar kitaplarda muhazat de bayan kılat. Bir erkek menen ayal arasındagı sap jok degende bir sap boluş gerek. Bir saptan arka bolgon jakşыраак. Jakın turup kalsa, jakın turganda kanday? Sajda kılganda ayaldın başı erkektin butuğa tuş gelip kalsa ökörü muhazat deyip namaz buzulat. Sen sajda kılıp atasın, namaz okup atasın, arkanda ayalın, kızın, apan, ejen biri oturat. Anın başı senin putuğundun nesinde? Barabarında turat. Ökörü bir de yok kaldı, muhazat bolup kaldı. Namaz buzulup kalat. Namaz buzulup kalat. Sebebi ayaldar artta turuş gerek. Akhiruhunna min haysu akharahunallah. Алар шундай туруш керек. Сажда кылганда алар менен сенин ортоңдо эч бир байланыш болбосун. Байланыш болбосун, ортодо боштук болсун. Сага бирдей болуп калбаш керек. Себеби алардын сафы биздин сафтан арта туруш керек. Бул сүрөттү дагы билип алыш керек. Үйдө окуганыңарда, үй бүлөңөр менен мечитте аялдар кеп калса, жамаатка башка учурларда, кээ бир учурларда намаз бузулуп калат. Бунун шарттарын да билип алгыла. Эгерде ошол эркек менен аял намазынын бир мүчөсү башы мисалы бутка туура келип калса, намаз бузулуп калат. Бирок бетте мухазат болуш үчүн шарттары бар. Аял кайсы учурларда аялдын намазы биз бузбайт. Биринчиси аял киши балига болуш керек. Балагат жеткен аял болуш керек. Балагат жеткен кыз, апаң, эжең, карындашың анда намаз бузулат. Эгер кичинекей кыз намаз окуп аткан болсо, балагат жетпеген болсо, анда намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Кичинекей кыз окуп атат артыңда, анын башы сенин путуңа келип калды. Анда намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Андан жакын туруп калса деле намаз бузулбайт. Экинчи шарты эркек дагы аял дагы намаздын ичинде болуш керек. Экөө тең бир намаз окуп атат. Пейшин намазын эркек да окуп атат үйдө, аял да окуп атат. Экөө чогуу окуп атат. Эгерде бирөөсү намазда болуп, экинчиси намазда болбосо намаз бузулбайт. Сен намаз окуп атасың, аялың жаныңа келип турду, намаз бузулбайт анда. Түшүнүңөрбү? Сен ал намаз окуган жок. Алда намаз окуп атат, сен де намаз окуп атасың, бир намаз окуп атасың. Анда баягыдай учур болуп калса, анда намаз бузулат. Түшүнүңөрбү? Буну мухазат деп айтылат. Муну да билип алгыла. Экинчи шарты эмне экен? Экөө тең бир намазда болуш керек. Үчүнчү шарты экөөнүн ортосунда парда же боштук болсо намаз бузулбайт. Экөөнүн ортосунда парда болсо, эгер жакын туруп калса деле намаз бузулбайт. Экинчи сүрөтү экөөнүн ортосунда боштук бар. Баягы айттык го, сажда кылганда башы менен бутунун ортосунда дагы бир жай бар. Бир карыч, эки карыч, бир адам ата турган не бар? Жай бар. Ал учурда дагы намаз бузулбайт. Бул үчүнчү шарты. Төртүнчү шарты аял ушундай болуш керек. Ал аялга намаз окуса, намаз окуш дүрүс болгон абалда болуш керек. Мисалы, жинде эмес, хайыз нифаста эмес. Эгер жинде аял келип туруп калса, хайыз нифастагы аял келип туруп калса, ал сүрөттө дагы намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Жана мухазат ошол экөө бирдей болуп калышлыгы рүкүн мыгдары чалык болуш керек. Эгер рүкүндөн аз болсо намаз бузулбайт. Бул деген сөз экөө жакын туруп калды намазда. Бир рүкүн дегени жок дегени 3 тасбih мыгдары. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Аллаху акбар деп рүкү кылабыз да, ушу рүкүн бир.
Ошо bir rükün miqdары туруп калса, ошондо намаз бузулат. Жакын туруп калган сезип калды да аял, туруп арка чегинип кетти. Келди арка чегинип кетти. Намаз бузулбайт. 3 таспе миqdarычалык аял киши эркек менен жакын туруп калган болсо, анда баягы учурларда намаз бузулат. Жана дагы бир шарты, окулуп аткан намаз рүкү сажда менен ада кылына турган намаз болуш керек. Rükû sajdası бар namaz болуш керек. Ошон үчүн жаназа намазында экөө шерик болуп калса, намаз бузулбайт. Себеби жаназа намазында эмне жок? Rükû sajda жок. Rükû sajda жок. Ошон үчүн эгерде бир аял дагы мен окуйм деп окуп койсо, жаназа намазыны, анда сенин жаныңда туруп калган болсо, баягында учурлар болуп калса, анда намаз бузулат. Түшүнүктүбү? Andan keyin dagı şart namaz buzulup kalış üçün alar ökөөнүн namazı ne болуш керек экен? Tahriması şerik болуш керек. Жана bir imamга ыктыда кылган болгон учурларда дагы ошондой болот экен. Жана erkek менен аял bir адамдын астында имамдын артында муктади болуп окуп аткан учурда түшүнүп алгыла. Бул учурда erkek ayaldı namazını imam niyet kılsa, oşonda namaz buzulат. Çünkü eğer de ayaldan imamlığın niyet kılmasa, anda erkek namaz buzulbayt. Ayal namazı bolbayt. Misali imam Allahu Ekber deyip namaz okup atat. Ayallar da kelip kalgan. İmam niyet kıldı ayaldan arkadagın. Jana ekөө çok oturup kalgan, arkada muhtadiler. Anda namaz buzulat. Eğer imamlıkta niyet kılmagan bolsa, anda ayaldın namazı bolbayt, erkektin namazı bolaberat. Erkek namazı buzulbayt. Andan keyin dagı bir mesele, imamga namazda turganda hadas, darat sınıp kalgan bolsa, daratsızlık avval kelip kalgan bolsa, ardına bирөөдү койбой кетип калса, намаз бузулуп калат. Артынан эч кимди койбостон туруп, имам мурду канап кетти, чыгып кетип калды. Бардык коомдун namaz buzulат. Birinci сүрөтү, экинчи сүрөтү бирөөдү шайлап кетти ордуна. Бирок ал адам мажнун, жинди, жаш бала, аял киши, баягы имамдыкка татышсыз адамдар болгон болсо, ал сүрөттө дагы намаз бузулат. Түшүнүктүбү? Demek ne oldu? Adam balasını namazını buzatkan neseler birinci akval, adam sözleri oldu. Sözler ikiye bölündü. Kalamun nas, kalamul ahiret bolup. Kalamun nas bolganda mutlaka namaz buzulat. Al kanday söz bolsun ayırması jok. Ataylap süylödü, unutup kaldı, жаңылышты, бирөөгө жооп катары, же хитап катары бардык сүрөтүндө намаз бузулат. Түшүнүңөрбү? Каламун настын эң азы жок дегенде бир тамга. Аны айттык, бир тамга деле маанini түшүндүрсө, ne болот? Namaz buzulat. Albatta iki tamga anan köp bolsa maanini түшүндүрсө, namaz maanini түшүндүрбөй namaz buzula berет anda. Andan keyingi mesele ne oldu? Kalamul ahira. Ahiret sözleri bolotgan bolsa, ana aytkanbыз, eger ahiret sözlөрүnü баягыдай хитап катары, суроого жооп катары, экөө сүйлөшкөн катары сүйлөгөн болсо, намаз бузулат. Баягы сөздөр бирөөгө жооп катары алхамдулилла деди, саламына жооп берди, ярхамукалла деп түшкөргөндө бул учурларда дагы намаз бузулат. Экинчиси, ушул сөздөр ыктыярсыз чыгып кетти. Ahiret sözleri ihtiyarsız çıkıp gitti. Misali Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah деген sözdördü. İhtiyarsız çıkıp ketken bolsa namaz buzulbayt. Andan keyin ilaçlık boyunca ayttık. İlasa namaz buzulbayбы dep, ilagan ekiye bölünöt. Ünün çıgarıp, ün çıgarbastan turup. Ünün çıgarıp ilasa namaz buzulat. Ün çıgarbasa ne bolat eken? Namaz buzulbayt. Al dünya üçün ilahi ahiret ayırması jok. Ünün çıkargan bolsa ekiye bölünöt. Ahiret üçün, dünya üçün. Ahiret üçün ilagan bolsa namaz buzulbayt. Dünya üçün ilagan bolsa namaz buzulat. Andan keyin bir dekenin jep içken bolsa namazda turup emne bolot dedik. Аны да ayttık, iki türü var. Oğuzun içindegini jutup salуу жана sırttan alıp jeb. Oğuzun içindegini jutkan bolsa anda nokottun miqdары çalık. Andan çoң bolsa namaz buzulat. Nokottun kişineki bolsa namaz buzulbayt. Al eми sırttan alıp jegende күнжүттүн miqdары çalık bolsa деле namaz buzulup kalat. Andan keyin basıp kesse emne bolot, hareket, kıymal hareket kılsa emne bolot degende ayttık. Al amali kasir qalil kılıp anı böldük. Egerde
баягыдай токтобостон чуркка басып кетсе 3 кадамдан көп амали касир болуп намаз бузулат. Эгерде токтоп басса намаз бузулбайт. Жана муктади болгон болсо имамдан өтүп кетсе бузулат, имамдан өтпөгөн болсо бузулбайт. Бирок ошондо дагы баягы сажда кылган жеринен же имамдын астында болсо 2 сафтан көп баспаш керек. Түшүнүктүбү? Сажда кылган жерден өтүп кеткен болсо анда дагы амали касир болуп калат дагы намаз бузулбайт. Анан амали касир деген бир рүкүндө болуш керек. Түнүңөр бир рүкүндүн ичинде болгон амал касир деп айтылат. Муну да билип алгыла. Мисалы 3 такбир мыгдары чалык деп атпайбыз бир рүкүн. Ошонун арасында эле 3-4 жолу 5 жолу кашыла берди мынтип. Себеби амали касирдин бир тарифи, дагы бир тарифи 2 колдоп амал кылуу. 2 колдоп не кылды, кашып же бирдекени кийип салды, бир рүкүндүн ичинде намаз бузулбайт. Бузулат. Эгер бир рүкүндө эмес, биринчи рекетте бир жолу кашыды, экинчисиде экинчи, үчүнчүсү болсо мисалы намаз бузулбайт. Бирок макрух мындай кылышлык. Иншалла макрухат салат келет, намаздын макрух амалдары ошолорго кирип калат. Ошон үчүн намазда турганда окуму лиллахи канитин дейт Аллах Таала. Түз тургула, сакитин, кыймыл аракетиңер жок тургула дейт. Биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх намазга турганда ушундай турат эле, устун сыяктуу болот эле. Кээ бир риваяттарда, тарихи риваяттарда келет, Абу Ханифа рахматуллахи алейх намаз окуганда үстүнө көгүчкөн келип конот эле. Ушундай көп тургандыгынан кошунасы ойлогон экен, ушул жерде бир устун бар деди. Абу Ханифа рахматуллахи алейх түнү туруп намаз окуганда ар дайым ушул кошунанын үйүндө ушул жерде устуну бар деп ойлогон экен, көлөкөсү түшүп турганда. Кийин билген экен Абу Ханифа рахматуллахи каза болгондон кийин бул имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Ошон үчүн намазда кыймыл аракет кылбастан түз турганга, бекем турганга аракет кылыш керек. 5-10 мүнөттүк намаз, ал кытышасын башка болосун, тамагын кытыша, денең кытыша сабыр кылып коюш керек. Намаз окуганга аракет кылыш керек. Жана намазда хушу хузу менен окуш керек. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Хушу хузу менен окуш керек. Хушу хузу менен окуштун тартиби жолу. Эң жакшы жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Салли салатал муадди". Намаз окуганыңда эң акыркы намазыңды оку дейт. Ар бирибиз ушул менин акыркы намазым болушу мүмкүн деген түшүнүк менен намаз окусак, Аллах субханала таала намаздын акыйкатын алып келет. Себеби акыйкат эле ошондой. Ушул намаз акыр болушу мүмкүн. Кийинки намазга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Эртең менен фажырга ким турат, турбайт, барсың өлүп каласың Кудай билет. Ошон үчүн хушу хузунун намаздын кайфиятын алып келиштин эң жакшы асан жолу ар бир намаз окуп атканда ушул намазы менин акыркы намазым болуп калышы мүмкүн деген түшүнүк менен, сезим менен окусак, иншалла, баягы кыймыл аракеттер азаят. Кашынбай, тырманбай, көйнөгүндө ондомой, мындай сыпаттар жоголо баштайт. Ошон үчүн Аллаху акбар дегенде бүттү. Эми 5-10 мүнөт тердейсиң, кытышасың, башкасын эмне кылыш керек? Шайтан эми азгырат да, ага маани бербестен хушу хузуга кылган жолу баягы сезим акыры намаз болушу мүмкүн деген, анан окуган нерсеңерге таважжух кылгыла. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ияка нa'буду ва ияка наста'ин, ихдинас сиратал мустaqим, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магзуби алейхим валад-даллин. Амин. Ушул окуган нерсеге таважжух кылсаң, ошого көңүлүң бурсаң, сен да намазга барган сайын хушу болуп пайда болот. Анан барып иншалла барып намазыбыз жакшы намазга айланат. Алла кабыл кылган сүйүктүү намаз болот. Түшүнүктүбү? Алла субханала таала баарыбызга чырайлуу, таза, толук намаз окушту тауфик берсин.